Ошондо жалпы 190 гектар бердик туугандар. Жазып атасыңарбы, депутаттар? Мен адашып кетсем кийин мени тактап коесуңар. 190 гектар бердик. 190 алдык, 190 бердик. Эми мен бул жерде биздин урматтуу депутатыбыз барлар бүгүн келбептир. Султанбекова Чолпон Алыйына. Кечиресиңер. Урматтуу Чолпон Алыйына. Мына өткөндө мен пролетар боюнча 12,5 гектар айтканда сиз капа болдуңуз да. Сиз, конечно, маған ишин айтпадыңыз, башка деп едіңіз, эмне үчүн Баяманды айтасыңар депчи. Мен бул жерде Баяманды жаман деп айтып аткан жерим жок. Так, Баяман бир жаман адам деп же башка дегеним жок. Бул жерде мен фактыны гана айтып атамын. 1991 баягы бизде билесиздер, приватизация болуп кетпедиби ар түрдүү ишканалар. Ошондо приватизация болгон маалда жеке адамдарга сатыла баштаган, туурабы? Ошондо муну Пролетарск деген шаарда биздин 12,5 гектар жер кыргыз селхоз химиянын жери бар экен. Бар экен ошо маалда. Муну анан биздикилер эми уже кыргыз селхоз химия бияка качты да Кыргызстанга, туурабы? Анан бул жерден сатат. Сатканда эч ким ал жака кире албай, Баяман кирип алган экен ушул жердичи. Баяман кирип алып, сатып алган экен ошо маалда. Андан кийин бирок Баямандагы эми ал жерде бул перспективасы жок бул жерден. Тажиктердин ортосунда турса, аны Кыргызстанга байланышы жок болсо, деп туруп ал дагы сатып берип кетип калат. То есть бул жерде мыйзамсыз эч нерсе жок. Мен ачык айтып коеюн. Мыйзамсыз эч нерсе жок. Бирок ошол жигиттин биздин досубуздун аты аталып атат. Мына сатып кетти ал. Кеткенден кийин тажиктер айтат, бул жер эми биздики дейт. Бул жер эми биздики дейт, муну биз силерге бербейбиз дейт. Ушул жерде жок, биздин жер болгон бул деп талашып, биз 2 ай 3 ай талашып жүрүп акыры биздин жерге зачет кылдык ушунучу. 91-жылы өтүп кеткен жер бул дагы. Мында ачык айтып коеюн силерге. Анан кийин кээ бирлер туура эмес түшүнүп калбасын. Муну ушул жанагы Баяман туура эмес кылып турду деп. Жок, бул жерде Баяман туура эмес кылган ишин биз көргөн жокпуз. Мына туугандар, ошентип 190 гектар жерди алдык. 190 гектар жерди бердик. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Биз 190 гектар жерди алардан почти бир жерден алдык. 155 гектар жерди бир жерден алдык, Кайрагачтан, баягы сулуу жерден. И Кайрагач анклавын 35 гектар жерди алдык. Туурабы? Экөө бир жерден почти. Ал эми биз бир жерден алдык, а бергенибиз 9 жерден чачылган участокторду бердик. Ар жерде мына 7 гектар, 15 гектар, 35 гектар, 2,5 гектар, 7,5 гектар, 12,5 гектар бул чачылган жерлерден 9 жерден чачылып кеткен. Итак, алар көбүтүн алар пайдаланып аткан ушул жерлердичи. Алар пайдаланган жерлерди тактап, эсептеп, жо бул биздики болгон 91ге чейин, бул биздики болгон деп тактап талашып отуруп алдык. Бул жерде биздин комиссиянын мүчөлөрүнүн эмгеги өтө зор. Чын айтыш керек да, мен эми комиссиянын төрагасы катары ушулар тактагандан кийин анан кийин талашып тартышам да алар мен колума бергенден кийин. Бирок ушул тактоо иштерине мына комиссиянын мүчөлөрү отурат бардыгы. Ушул адамдардын эмгеги өтө зор болду. Так, менен кошуучулар катуу иштешти. Ошон үчүн бул кишилерге дагы рахматыбызды айтабыз мамлекет тарабынан дагы. Эми Лейлек районунун кийинкиси. Лейлек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чек ара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максатта, урматтуу туугандар, билесиздер, Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда, мына, могул жерде, мына ушул жерден, мына жерден 15 турак жай берилиптир. Могул жерден. Мына жерден берилди. Бирде мурда мындай өтчү эле да, мындай өт. Бул деле өтчү эмес. Мурда мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болуш эле урушталашып, анан ошол үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Муну ол жерден булардан 16 турак үй бар, чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө. Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерди алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети, аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, Максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиздер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, ошо атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок
принципиальный заставаны біз алып қалдық. Мына Мөмеден келген жол, жанағы сайдан шыққан жол, мына шығып келіп тұрып, ушул жерден мынау жерлерде айылдарыбыз бар да, бір 10 шақты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны қосып тұрып алып қалдық. Бұлар айтты, бұл түз өтөйлі деді. Түз өтөйлі, мынау үйіңерге біз компенсация берейлі, мынау заставаңарға компенсация берейлі, мына түз елі өтөйлі жол қатары деп, ушуны дагы бір көп талаштық, ызычуу болуп. Біз айттық, жоқ, болбойт. Себеби мынау застава бұл біз үчүн өтө керек застава, себеби біз баяқтарды қара байқап тұрышыбыз керек деп бербей қойдым. Тура кылып болмойшуну? Мына ушундай болду. Мына ушинтип анан ушундай кылып алдык да, мына баягы мынтип кетти. Түшүндүңөр, э? Ошентип суроо барбы? Айтыңыз ошол жерден сразу. Кыска бирок. Темирбай Өмүргүл Өмүрзаковна микрофон бериңиздер, аппарат. Иштеди. Камчыбек Кыдыршевич, ушул азыр максат боюнча мындай суроо келген да. Ушул мынау стадион жакты 37 гектар жерди 2018-жылга чейин биздин Кыргызстандын чек ара кызматкерлери кайтарып келип, 2019-жылдан баштап эмнегедир тажик тараптын чек арачылары кайтарып калган деп жазышат. Туура. Муну эми айтып атпаймынбы? Бул жерде бизде чек ара сызыгы болгон эмес, бул жерлердечи. Бул жерде тегес сызыгы болгон эмес. Үйлөрдө бири-бирде кирип кетип эле могонтуп эле жашай бергенбиз. Бирок ким күчтүү болсо ошо басып ала берген да, ачык айткандачы. Мына ушул стадион деп канча чабыштык. Мына бул жерде мына застава бар эле. Мен билемин 2021-жылы баягы ызычуу болгон маалда булар баягы максат айылын басып кирди го, ошо маалда. Ошо эмеде заставамда бир гана заставанын башчысы калды да. Бүт эмелерди чыгарды, баягы солдаттарды чыгарды. Бүт солдаттарды чыгарып, ушул жерде жалгыз өзү туруп, ушуларга туруштук берип турду. Мына жакта, мына стадион жактан полный аткылап, буларды аткылап, заставаны талкалап, башчы заставаны өрттөп берейин деген. Бирок ушул киши ушул жерден чыкпай турду да, акырына чейинчи. Акырына чыкпай турду. То есть ошонун сыңарындай. Анан эми биз мына футболный поледе мурда кыргыз, тажиктер чогуу эле футбол ойношчу эле. Футбол ойношчу эле. Кийин барып, то биздики алып коет, алардыкы алып коет, анан кийин сүйлөштүк. Силер дагы ойнобойсуңар, биз дагы ойнобойбуз деп ушул жерде чечтик. Бирок ошол стадион биздин жер болчу да? Жок, биздин жер болчу эмес. Мен ачык айтайын. Бул талаш жерлер. Бул стадионда талаш жерлер. Керек болсо мына жерде талаш, бул жерлердеги талаш, бардык жерлер талаш болгон. Бул жерлерчи. Бул жерде эч кандай биздики деген жер жок. Мына эми азыр бүгүн эмени тактагандан кийин, чек араны тактагандан эми жер биздики болду. Мына эми айтсаңар болот. Жер биздики.